дагы 27 заказ кылган болсом 6100 сом бонус берет экен. Буйруса дисциплина уланууда. Бүгүн 1 август 26 жыл күнгө суббота күнү. Так, 2661 сом, 817 сом, 1359 сом, 623 сом, 4330 сом. Бул ошо бонус берилген күн. 1, 2, 3, 4 күн иштедим. Бүгүн 5-чи күн, 6-чы күн, 7-чи күн. Бүгүнкү күн менен кошулуп дагы 2 күн бонуска убакытым бар. Акча аз 179 сом акча бар экен. Бүгүнкү күндүн эсебине мен заказ кыла элекмин. Азыркы учурда саат 11:30 болду. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Барыңыздар кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен. Барыңыздар туугандар, ийгиликтер коштосун. Буйруса бүгүн кайрадан Яндекстин бонусун так берген эмеси менен, заказы менен алайын деген пландын аркасынан жүрөбүз. Яндекске кошулуп албетте парк издеп жаткан болсоңуздар, сиздерге мен эксперт паркты сунуштап кеттим. Бул паркта сиздерге аябай сонун ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр бар. Бул деген нерсе 3 түрлүү комиссиясы бар. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан жана суткасына 55 сом. Суткасына 55 сом берип туруп, калашынча заказ кыла бересиңер. Биринчи заказдан 55 сом алат. Лицензия толук жадан көрсөтөт. Офистен барып толук документтер алсаңыздар болот, же болбосо онлайн түрдө WhatsAppка жазсаңыздар, сиздерге кайра ответинде документтерин жөнөтүп, ошол документтерди толуктап туруп, түндүктөн М-банктан же болбосо компания банктан онлайн тапсаңыздар болот, же Горгайга барып туруп эле прямой кол менен тапшырып туруп эле анан лицензия алсаңыздар болот. Буйруса азыр 2 күндө ала турганга мүмкүнчүлүктөр бар. Жана туугандар, бул эксперт паркка досуңду чакыр деген системный эмеси бар, реферальный ссылкасы. Бул деген нерсе досуңузду чакырсаңыз, досуңуз сиздин атыңыздан келип туруп 55 заказ кылган болсо, сизге 1000 сом бонус алып берет. Ошол акция азыркы учурда 3 доско 4000 сом, 5 доско 6000 сом деген жакшы акциялар болуп атат. Так, буйруса азыркы учурда центрде турам. Тарифтерди толук так эконом менен ташыган аракет кылайын деп ойлоп атамын. Себеп дегенде могу зарядка кондерго аябай көп жеп коет экен. Ошол үчүн бир гана эме менен эконом менен иштеп көрөйлү. Азыркы учурда көрөбүз канча заказ менен бүгүнкү күндүн эсебине 7 заказ кылган болсок, ошо менен канча сом табабыз. Мондай бирок слишком опасно, резкий торможение берген болсом учат болуш керек сразу эле. Так, короче, мен заказ алдым да. Бул бирок 3-чү заказ. 2 заказ отмен болуп кетти. Бирөөсү сразу отмен кылды, экинчиси жолдо баратсам, сумдун жанына баратсам, чалып алып, короче, мен эме картам тура эмес иштеп атат. Восток 5-та Кийизбаевда турам, ушака келгиле дейт. А мен сумда кеттим. Кеңири айтат го, келгиле ушака депчи. Андан кийин эже мен кантип барам десем, "Ой, анда мен отмен кылам" деп. Эме эконом болбосо, блин. Элдер да кызык бирок, кадимкидей. Так, Аламедин базар 3 күндө келдик, 105 сом. Кийинки заказ ушул жерден эле түшкөн. Бул жерде эмес экен, Кеттик. Бирок хиппиштой жер ушул жер өз негизи. Аябай эле. Аламедин базарына келип калдык, ушинтип. Азыр эми дальше кеттик. Бара турган жерим пока белгисиз. Могундай тряпка койгондо жардам береби негизи өзү? Кандай деп ойлойсуңар? Рухи Мурас жака келип калдым. Так. 204 сом 16 мүнөттө. Эконом ушундай да. Комфортты жандарайын десең, рейтинг түшүп катпайбы? Тетиги кондердин эмесин неме кылыпчы. Ошо антип кылгым келбейт. Так, азыр мен получается назад дейт экенмин, да? Бул не боло, бакт эмес беле. Так, кеттик анда. Кийинки заказга. Ип дейт. Жолдору өлүп калыптыр го, блин, но платный подача менен чакырганда, походу эч ким албай койгон, мага берген да бул заказдычы. Походу бассейнге апарып ташыйм, адамдар да көп экен. Азыр эми отмена кылып туруп кетип калбасам эле, азыр адамдар количествосу көп экен депчи. Странный заказ болуп атат да. Ну ладно. Демек, 5 адамды алып келдим, короче, 437 сомго. Жолдон эмес өзгөрүлүп кетип, короче, тура эмес заказ кылып алышып. Итил болуп келдик да, короче. Так, кийинки заказ түшкөн. Автобустун остановкадан эле, походу. Ё-моё. Ал жагында экен да.
Биягында да ойлогом да, блин. Эми разворот кылып келиш керек. Так, 11 мүнөттө келди. 141 сомго Дордой Плаза 2ге. Бул жактан заказ түштү. Кийинки заказ бара турган жерибиз. Так. Кайра разворот менен экен, а? Жок. Телефон ыссы өлүп атат, Перегрев. Кеттик. Так. Канча 10 мүнөттө келди ошо, по-моему. 160 сом. Кийинки заказ түшкөн. Muratbek Arıskulova'dan кайка барат экенбиз, пока белгисиз. Но будан кийин, по-моему, баланс акча түгөндү. Как раз заодно кичине дем алып алайын. Так, 16 мүнөт болуп кетти. 232 сом. Телефон бир өчүп кайра жанды. Перегрев устройство болчу. Анан кийин жандырдым, бирөөнү эле жандырып койдум да, чтобы телефон уйлап турсун деп. А то телефон өчүп калды. Бурулайын деп мен кылган жерге келгенде өчүп калды телефон өзү да. Так, что там? Кийинки заказ түшкөн. Так, бул Акунбаевадан кайка барат экенбиз, билбейм пока что. Держательдер кандай, ким жа колдонуп атабы, жанагы вентиляциясы менен держательдер бар экен, ал жак бул жак дегендер чыкты эле го. Ким бар ошо колдонгондор барбы араңарда? Жазып койгулачы, кандай болот, жардам берет атабы, бербей атабы? Же жөн элеби? Так, 23 мүнөттө келдик. Ошондо получается 33 заказ болду. Да, 19 заказ. Так. Домой койгом да, короче. 20 заказ. Ошондо азмоо менен 19 заказ калыптыр да. Аке. 1728 сом. Ой, 1228, 1700 дейм да. Короче говоря, ушундай. Экономдо саатына 550дөн болот экен примерночи. Короче, домойду өчүрөйүн дагы. Кеттим. Короче, мен үйгө барып бир аз уктап, анан кечке амал чыгам дейм түнү. Зарядтап машинанычы. А то могу ысыкта бир аз трудновато болуп атат го мага. Ошол азмо видео монтаждап киргизем. Бул чисто Яндекстин ошол бонусуна посвященный видео болду. Эртеңки видеодо ВБД кантип иштесе болот, кантип заказ алса болот, кантип отмен алса болот деген мен чыгарам. Бүгүн түнү тартып баштайм, точнее. А так бул ошол Яндекске тиешелүү болду. Азыр үйгө барып монтаждап, анан кийин киргизип эме кылам. Дисциплина негизи болуп атат. Каждый день эртең менен туруп атам. Күндө эле. Буйруса азыр барып монтаждап киргизем. Рахмат чоң, барыңыздарга ийгилик.